садырды саясий мотив экенин эки бир чоң жагдай менен далилдесе болот. Биринчиси жанагы мамлекет тарабынан уюштурулган, күч органдары тарабынан уюштурулган Юпигейт. Мына ушунун Юпигейттин өзү, Юпигейт садырга багытталган. Ошо менен илебиз, анан ошо менен отургузабыз деп. Бирок ал баягы ишке ашпай калган да. Ошондон кийин экинчи провокация жанагы бияка чакыруу болгон. Анткени айтышкан да, келе бер тийбейбиз, эми эл күтүп атат деп. Ошентип анан келгенде камап коюшкан. Аны баарыбыз билебиз. Ошондуктан ошол Юпигейттен башталгандыгын өзү эле Мукар Шалтаевич бул жанагы саясий мотив экени ошол жерде далилденип турат. Анткени саясий мотив болбосо жана антипровокация уюштурмак эмес. А себеби эмне? Себеби Атамбаев Садырдан, Камчыдан, Ахматтан коркон. Ал кандай гана провокация жолдору менен болсун дагы отургузуш керек деген өзүнө максат койгон. Андан кийин болгон тарыхый процесстерин билесиңер, Текебаев боюнча, биз боюнча. Мен ал бир чоң бир спорго киргим келбейт, бирок эң негизгиси биздин баардыгыбыздын тилегибиз азыр Садыр аман эсен, ден соолукта, бөөдө кырсыктан тышкары аман эсен чыгып алса, азыр мына жакшы жаңылыктарды угуп атабыз. Кайра жагдайлар боюнча иш келип, прокуратура, Первомайский прокуратурага келип түштү деп ошондон үмүт кылып турабыз. Анткени баягы бийлик деле, эгерде бийликтин кандайдыр бир мурунку бийликтегилерден бир сабак алса, Садырды, саясий туткундагыларды чыгарыш керек. Же болбосо ал мурунку катаны эле кайра кетирет. Анткени убакыт эми бат эле өтөт да. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бирси күнү Садырлар чыгат. Эми өмүр бою отура бербейт ал жерде. Алардын тарапташтары күчөгөндөн күчөйт. Баары бири бир күчкө айланат. Ошондой коркунуч бул бийликке деле бар да. Ошондуктан мен ойлойм, Садыр чыгат деп мен негизи өзүм терең ишенем.